бөлім түздөн түстүр. Коомдук тартипти, мыйзамдуулукту сактоого жана сыйык мамиледе болууга чакырып кетебиз. Жумуш ордуна кадам сал. Өлкө аймагында болуп жаткан кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телекөзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Өткөн жумана патрулдук милиция кызматкерлери менен бирге өткөрүлгөн Чүй районунун Аламүйдүн жана Бишкек шаарынын жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери менен биргеликте рейдтик иш-чарага катышып, бир катар мыйзам бузууларга күбө болдук. Бул жаш жигиттин башкаруусундагы автоунаа менен милициянын кайгылуу кызматынын кызматкерине баш ийбей качып кетти. Качып бараткан айдоочу Токмок каланын Кичи районунан кармалды. Сиздер көрүп жаткан күмүш түстөгү автоунаанын айдоочусу унааны токтоткон учурда айдоочу мас абалда болгон. Анан эмне кылып жүрөсүң жанттан бери? Монча машина угалап жүрөт артыңан. Беш документтер. Паспортуң бере бере. Паспортуң бар экен, бересең көрөт. Атың ким? Жок, правоң деле бар да. Жок, паспортуң берсең атың көрөт. Аман. Урмат. Паспортуң берсең. Проблема жеткенде дагы бир проблема чыкты. Ичкен мойнум алынбай калды. Биз так барып деле деме бербей эле койбой эле, штраф жазып бергиле эркекче. Эмне кыласың, ошону кылып бергиле, кетейинчи. Машина станок коюп, биринчи күнү келесиң. Кармаган учурда айдоочу спирт ичимдигин ичип алганын мойнуна алып айтып жатты. Бирок тактоо иретинде тесттен өткөрүү зарыл. Айдоочу мас абалында деген корутунду чыккан соң, унаа айып куроосунан орун алат. КР УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 233 беренесинде каралган кылмыштын негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында тиешелүү ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп, натыйжасында Бишкек шаарында трансулуттук кылмыштуу топтун мүчөлөрү жасалма акчаларды сатуу менен алектенген Кыргыз Республикасынын жарандары ЖКА жана МКТ кармалды. Тактап айтканда, кармалган адамдар чет мамлекеттердин жарандары менен алдын ала сүйлөшүп, Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын аймагында жасалма акча каражаттарын алып сатууну жана жүгүртүүнү ишке ашырышкан. Учурда Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын аймагында контрафакттык акча каражатын өндүрүү жана сатуу менен алектенген адамдардын эң чөйрөсүн аныктоо, алардын мыйзамсыз аракеттерине бөгөт коюу максатында тиешелүү ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. 2023 жылдын 28 ноябрында Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 331 беренесинин 2-бөлүгүндө каралган кылмыштын белгилери боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Жалал-Абадтагы Якын Инкар диний экстремисттик агымынын 4 активдүү мүчөсү, 1972 жылы туулган ТТЖ, 1983 жылы туулган АММ, 1983 жылы туулган УЭЭ, 1986 жылы туулган США, 1988 жылы туулган СОМ жана 1991 жылы туулган СБС кармалды. Аталган ячейканын мүчөлөрү Сузак районунун аймагында экстремисттик идеологияны жайылтуу жана таратуу боюнча иш алып барышып, КМДБдан эч кандай тиешелүү уруксат албастан миссионердик иштерди жүргүзүп келишкени аныкталган. Ошондой эле диний көз караштардан улам алар светтик жашоону чанып, балдарына орто билим берүү мекемелерине барууга, эмдөөдөн өтүүгө жана башка медициналык процедураларга тыюу салышкан. Бул адамдардын жашаган даректеринде тинтүүнүн натыйжасында Якын Инкар диний экстремисттик агымына тиешелүү диний экстремисттик адабияттар табылып, алынган материалдардын негизинде соттук диний экспертиза дайындалды. Кармалгандардын бардыгы КР УКМКнын тергөө абагына киргизилип, тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин убактылуу депутаттык комиссиясынын тиешелүү токтомун аткаруу үчүн мурда мыйзамсыз чыгарылган Кыргызстан профсоюздар федерациясынын кыймылсыз мүлктөрүн аныктоо максатында КР УКМК тарабынан тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. 2014 жылы КПФнын кеңешинин мүчөлөрү Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Алатоо эс алуу үйү жайгашкан 2,34 гектар жер тилкесин КПФнын менчигинен мыйзамсыз чыгарып алышкандыгы, кийин аны уюшкан кылмыштуу топтун лидери Камчыбек Асанбектин аффилиацияланган адамдарынын
КПФнын пайдасына эмес шарттарда сатып жиберишкени аныкталды. Андан соң Image Строй ЖЧКсы тарабынан Каганат коттедж комплекси салынган. Жогорудагы кылмыштуу аракеттердин натыйжасында коомдун кызыкчылыктары, атап айтканда жумушчулардын ден соолугун чыңдоо жана эс алуу укугу бузулуп, көрсөтүлгөн кыймылсыз мүлк уюшкан кылмыштуу топтун лидери Камчыбек Асанбектин жакын адамдарына гана VIP коттедждерди куруу үчүн пайдаланылган. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 336-беренесинин 2-бөлүмү менен кылмыш иши козголуп, анын алкагында 2023-жылдын 28-ноябрында кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык Билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун борбордук комитетинин төрагасы ТА, машина куруу жана башка тармактардын жумушчуларынын профсоюзунун республикалык комитетинин төрагасынын орун басары ТЧА, Токой чарба кызматкерлеринин республикалык комитетинин төрагасы ОКД, Ала Тоо эс алуу үйүнүн мурдагы директору КНА кармалып, Кыргыз Республикасынын УКМК тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда КПФнын мыйзамсыз алынган мүлкүн аныктоо жана кайтаруу боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын коңшу мамлекеттер менен мамлекеттик чек арасы аркылуу контрабандалык иштерге каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 2023-жылдын 16-ноябрынан 21-ноябрь күндөрү аралыгында ушул жылдын 16-ноябрында Лейлек районунун Арка айылындагы кампадан 870 000 сомдон ашык суммадагы кондитердик азыктар түрүндөгү контрабандалык жүктү чет мамлекеттин мамлекеттик номуру тагылган Hyundai Porter автоунаасына жүктөөдө 1992-жылы туулган МТР аттуу Кыргыз Республикасынын жараны кармалган. Ушул жылдын 21-ноябрында Лейлек районунун Арка айылындагы Касымбеков көчөсүндөгү тургундун жеке үйлөрдүн биринде Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү чет элдик мамлекеттик номурлуу автоунаа 1 миллион сомдон ашык эл керектүүчү товарлардын аткезчилик жүгү кармалган. Жогорудагы фактылардын негизинде КР УКМК тарабынан козголгон кылмыш иштеринин алкагында иштин бардык жагдайларын жана ага тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кыргыз Республикасынын коңшу мамлекеттер менен мамлекеттик чек арасы аркылуу аткезчилик аракеттерди жасагандар кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертет. жылдын 30-ноябрында Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Ысык-Көл облусу боюнча Балыкчы шаардык башкармалыгынын жаңы имаратынын расмий ачылыш аземи болуп өттү. Имараттын ачылышына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-лейтенант Ташиев Камчыбек Кыдышаевич, президенттин Ысык-Көл облусуна ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Абдыкадыров, Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арланбек уулу, Улуттук коопсуздук органдарынын ардагерлери жана башкармалыктын өздүк курамы катышты. Аталган бөлүмдүн жаңы имараты заманбап жабдуулар менен толук жабдылып, өлкө коопсуздугун камсыздоо жаатында кызматкерлер натыйжалуу иштөөсү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Өз кезегинде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бөлүмдүн кызматкерлерин куттуктап, өлкө жетекчилиги аймактык бүтүндүктү, улуттар аралык биримдикти жана мамлекеттик коопсуздугун камсыздоо жаатында УКМКнын материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча иш-чараларды мындан ары да улантаарын белгиледи. Ошондой эле төрага коопсуздук кызматкерлери ата мекенге ак тилден кызмат кылып, уюшкан кылмыштуулукка, коррупцияга, терроризмге, диний экстремизмге жана сепаратизмге каршы күрөштө натыйжалуу иштерди камсыз кылаарын кошумчалады. Аны менен катар төрага УКМКнын кызматкерлеринин оперативдүү иш-чараларынын артыкчылыктуу милдети катары жарандарга интимдик кызмат көрсөткөн ар кандай оюн зоок жайларын, мончо комплекстерин жана сойкуканаларды уюштуруудагы мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюу боюнча мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө зарылдыгын эскертти. Ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык органдардын жана укук коргоо органдарынын жетекчилерине 2023-жылдын 1-декабрына чейин республика боюнча мындай мекемелердин ишин токтотуу тапшырмасы берилди. Өз учурунда Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине аталган мекемелердин мындан аркы иши тууралуу маалымат келип түшсө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана укук коргоо органдарынын жетекчилери ээлген кызматтарынан четтетилери айтылды.